Салык карызынан ким бошойт? 19-июнда Жогорку Кеңештин жыйынында калктын жана бизнестин салык жүгүн жеңилдеткен мыйзам долбоору кабыл алынды. Ага ылайык 2022 жылга чейинки салыктык карыздары барлар жана ушул жылдын январына чейин унаа салыгын төлөй элекдер карыздан бошотулат. Мыйзам долбооруна ылайык эми транспорт салыгы жокко чыгарылып, айыл чарба жер салыгы жеңилдетилет. 2022 жылдын 1-январына чейин уюмду жоюуда жана жеке ишкердикти токтотууда пландан тышкары текшерүүлөрдөн тышкары салыктык текшерүүлөргө тыюу салынат. Салыктык карызы бар жарандардын чет өлкөгө чыгуусу жөнөкөйлөшөт. Ошондой эле соода менен алектенген жеке ишкерлер үчүн патенттик салык салуу системасы киргизилет. Мыйзам долбооруна ылайык бирдиктүү салык боюнча өзгөртүүлөр киргизилип, жарым ставка менен иштегендер үчүн жылдык кирешенин босогосу 30 миллион сомдон 50 миллион сомго чейин көбөйтүлөт. Зергер буюмдарын өндүргөн жана саткандарга 0,25% ставка белгиленет. Ал эми товарларды маалыматтары көрсөтүлбөгөндөргө саткандарга 4% өлчөмүндөгү ставка белгиленет. 0,1% жана 1% ставкалары жоюлат. Бирдиктүү салыкты колдонгон жана патенттин негизинде иштегендерден товарларды сатууда накталай эсептешсе 2%, накталай эмес эсептешсе 1% салык алынат. Ал эми жеке маалыматтары көрсөтүлбөгөндөргө товар сатууда 2% ставка белгиленет. Мындан сырткары салык төлөөчүнүн рейтингин киргизүү сунушталууда. Ал салыктарды төлөөгө дем берип, атаандаштык чөйрөнү түзүүгө мүмкүнчүлүк берери айтылды.